Асель Кадырбекова. Салонума кирген ар бир айым өзүм ханыша сезип чыгуусу керек. Асель, бүгүнкү жакшы саамалыңызга ортоктош болуу үчүн келип калдык. Салондун ачылышы жалаң айымдарга арналган девичник менен өзгөчөлөндү. Рахмат. Негизи башында айымдар менен мырзаларды аралаштырып эле чакырууну пландап жаткам. Анан ойлонуп көрсөм, мунун мырзаларга кызыгы жок экен. Ал эми аял заты кызыга түшүнөт. Ошол себептен жалаң айымдарды чакырдым. Негизи мындай сулуулук салонун ачууну качандан бери кыялданып жүрдүңүз эле? Салон ачууну 3-4 жылдан бери эле кыялданып жүргөм. Анан ушул жылдын башында эле 1 жылдык пландарымдын катарына кошуп, ушул жылдын март айында сөзсүз салон ачам деп өзүмө сөз бергем. Мынтип кыялым ишке ашып сүйүнүп олтурам. Анан калса менин жашоомдогу эң жакшы окуялардын бардыгы жаз мезгилине туш келет. Март айын өзгөчө жакшы көрөрүмдүн себеби да ушул. Салон ачуу деле оңой иш эмес экен. Алдыда дагы көп түйшүктүү иштер күтүп турганын түшүнүп турам. Ошентсе да баштагандан кийин аягына чыгарам деп ишенем. Ал эми салондун стилин жасоодо өзүм жакшы көргөн ак-кара түстөрдү пайдаландым. Бир ишти жасоодо көңүлүмө туура келбейин 100 жолу болсо да кыла бермей адатым бар. Бул жолу да ар бир нерсеге кылдатык менен карап жаттым. Салондун логотипин эле 5-6 жолу алмаштырып жасаттырдым. Канча киреше табам дебей, анткенде сапаттуу нерсе тартуулай алам деген максаттын үстүндө иштедим. Бүгүнкү күнү сулуулук салондордун саны арбын го. Сиз мындан башка бизнес түптөсөңүз болбойт беле. Өзүм сулуулук жаатындагы адис болбосом дагы, колдонуучу катары бул чөйрөнү жакшы түшүнөм. Билем, бул менин жүрөгүмө жакын чөйрө болгон үчүн ушул жаатты тандадым. Анан калса жашоомдун жарым бөлүгү эле салон менен байланыштуу. Ал жака кирбеген дээрлик бир да күнүм болбойт. Instagram социалдык тармагы өнүккөндөн тартып, көптөгөн сулуу салондордун адистердин бизнесин жүргүзүүдө салымымды коштум. Ошону өз бизнесим үчүн деле пайдалансам жакшы да. Салондун кардарлары кандай кызматтардан пайдалана алышат? Менин салонумда сулуулукка керектелген бардык кызматтар бар. Салонго кирген ар бир айым өзүн ханыша сезип чыгуусу абзел. Мындан тышкары, өзүңө өзүң визажист курсу атайын бир адистиктерди даярдоо окуусу дагы каралган. Адистерди кандай талаптар менен жумушка кабыл алдыңыз? Албетте, менин салонум болгондуктан кардарлар менен ишенип артыш келет. Ошол себептен кызматкерлерди кылдатык менен издеп, жумуштарын карап көрүп, Кыргызстандагы жалаң алдыңкы мастерлерди кабыл алдым. Алардын көбү мурдатан көздөп жүргөм. Кызматкерлерге койгон биринчи талабым тазалык, кардарларга болгон сылык мамиле, тыкандык, тактык болду. Анан албетте тажрыйбасына да карадым. Өзүм көптөгөн мастерлер менен иштешип жүрүп, кимдин кандай иши жакшы экендигин билип калгам. Эми ушул мастерлеримден өзүм да окуп үйрөнүп, кийинчерээк өзүм дагы визажист болуу ниетим бар. Ал эми кардарларга кандай жеңилдиктер каралган? Кардарлар үчүн биринчи кезекте эле кезегин күтүп отурууну атайын бөлмө даярдадым. Алар үчүн бизде көп акциялар болуп турат. Анын да мага көп айымдар үйдө отурам, мен деле өзүмдү карагым келет деп жазышат. Дал ошондо үйдө отурган айымдар үчүн бекер мастер-класс өткөрүүнү пландап жатам. Анда алар туура боенуу, үй шартына чач жасалгылоо сыяктуу сулуулуктун сырларын үйрөнүшөт. Мындан башка дагы көп жеңилдиктерди өткөрүү планыбызда бар. Аларды убак-убагы менен жарыялап турабыз. Бул сиздин алгачкы бизнесиңиз эмес. Мындан мурда кийим саткан дүкөн иштетип көргөнсүз. Тилекке каршы ал дүкөн көп иштеген эмес эле. Бул жолкусуна кайсы каталарыңызды эске алдыңыз? Мурдагы бизнесимди өнөктөшүм менен ачканым үчүн көп убакыт иштеше алган эмеспиз. Ал эми бул ирет жалгыз ачтым. Бул бизнести ачуума стимул берип, көмөк көрсөткөн менин апам болду. Апам көп жылдан бери эмгектенип жүргөн өзүнүн тиш докторлук ишин таштап, салондо администраторлук жумушту аркалап, ишти көзөмөлдөй турмай болду. Себеби бизнесте өзүңдүн жакын адамың көзөмөлдөбөсө, чоочун адам сага күйбөйт экен. Апам карап, өзүм дагы күнү-түнү болуп чогуу иштешебиз. Сулуулук борборун ачуу чоң каражатын чапчыган бизнес. Канча убакыттан бери каражат топтоп жүрдүңүз эле? Жогоруда айтып кеткендей, менин бизнесиме эң чоң салымым апам кошту. Бир нерсе кылалы, кызым, мен деле каражат салып берейин иштет, деди. Ачыгын айтайын, бул бизнести ачуу үчүн бир кичинекей нерсени сатууга туура келди, күлүп. Жолдошуңуздун тиешеси жокпу салонго? Жолдошум салон тууралуу билгенде колдоп, өз жардамын сунуштады. Бирок мен бул сапар өз күчүмдү сынап көрүүнү чечтим. Нурлан да өз күчүм менен ачкан бизнесимди көрүп сүйүнүп, жардам керек болсо айт деп жатат. Мен үчүн жолдошумдун финансылык жардамына караганда моралдык колосу бийик турат.
Эми чыгармачылыгыңыз менен кошо бизнес менен алек болсоңуз, үй бүлө кызыңызга убакытты кантип бөлүштүрүүнү ойлонуп жатасыз? Бир жолу кызыңызга караганда жардамчы кыз издеп жатканыңызды социалдык тармак аркылуу көрдүм эле. Издеген кызыңызды таптыңызбы? Ооба, бир учурда кызымды караганга кыз издеген болчумун. Кудай жалгап кызымды каралашканым менин сиңдим жардамга келди. Кызым аябай эрке, көп адамдардын колуна көнбөйт. Ал эми сиңдим экөө аябай жакын болуп, бири-бирине көнүп калышты. Ошентсе да кызымды толук түрдө таштабай, көп болсо 4 саатка ташташым мүмкүн. Ал кезде тамак берип туруп уктатып койсо болот. Калган убакытта бир бутум үйдө, экинчиси жумушта болсо дагы улам үйгө барып өзүм карап, кайра кетип турам. Ошентип убактымды туура бөлүштүрсөм, чыгармачылыкка да, үй бүлөгө жетишем деп ойлойм. Дария жакында 1 жашка толгону турат. Кандай кылыктары менен сиздерди кубандырып жатканы багы. Сонун кылыктары чыгып жатат. Азыр үйгө барсам катты кучактап алат да кое бербейт. Бир нерселерди кармап басып калды. Жөрмөлөгөн жок. Өзүнүн бал тилинде бир нерселерди сүйлөп ырдайт. Анан атасынын музыкасын жакшы көрүп, угар замат бийлейт. Уктарда дагы атасынын ырларын коюп уктатам. Ыйласа дагы атасынын ырларын угуп соронуп калат. Айтор кызым күндөн күнгө таттуу болуп турат. Маегиңиз үчүн рахмат. Маалымат булагы Леди Чекит Кейджи. Кыз Сайкал Кабылова. Чын эле ушулардын баарын мен кылып жатамбы деп өзүм таң калам. Ырчы Кыз Сайкал Кабылова жалгыз бой эне экендигине карабай, чыгармачылыгын токтотпой, ошол эле учурда бизнестерин да ийгиликтүү иштетип келе жатат. Өзүн эле эмес, ата-энесин дагы камын ойлогон ырчы баарына өжөрлүгүнүн аркасы менен жетип келет. Кыз Сайкал, апаттуу жайдын алгачкы күндөр кандай башталды? Карантин бүтүп, жай өзгөчө сезимдер менен баштады. Дароо эле чыгармачылыкка киришип, жаңы ырларды жаздырып, клиптерди тартыруу менен алекмин. Буйруса ушул жылы чыгармачылыктын үстүндө катуу иштеп, 2021-жылы туулган күнүмдө жеке концертимди берейин деп жатам. Азыр ошол 1 жылдан соң өтчү концертиме даярдык көрө баштадым. Концерт өтчү жайды алдын ала брондоп акчасын төлөп койдук. Негизи концертке 2 жыл мурда даярдана башташыбыз керек болчу. 1 жыл аздык кылат экен. Карантин бүтүп, эл той көтөрө баштады го. Көп убакыттан бери тойдо кызмат кылбай жүрүп, анан барган кандай экен? Кудайга шүгүр, акырындык менен башталып, мурунку калыбыбызга келе баштадык. Тойду чынында аябай сагынып калыптырмын. Өмүрүмдө биринчи жолу тойго бараткандай эле башкача болуп жатам. Чыгармачылыгымдын ар бир сөзүнө маани берип, өзгөчө берилүү менен ырдап жатам. Бардык эле тойду сагынып калган окшойт. Жакында эле чыккан «Мен сизди унутушум керек эле» аттуу чыгармаң эми бат сиңип, миллиондон ашуун көрүү топтоду. Бул сага күтүүсүз болдубу? Негизи ар бир ийгилик же көрүү мага күтүүсүз эле болот. Чыгарма жаратып жатканда мынча көрүү болсо деп такыр ойлобойм. Анан эле бир күндө 300 000 көрүү чогулса таң калыштуу болду. Ушундай күтүүсүз жерден элге жагып жатканына аябай сүйүнөм. Бул да менин эмгегимдин үзүрү болуш керек. Негизи эле акыркы чыгармаларыңыздын сүйүүчүлөрү көбөйдү. Элге кандай ырлар жагарын жакшы билип калдыңыз окшойт. Ооба, жашоодо болуп жаткан, кимдир бирөөнүн башынан өтүп жаткан көйгөйлөрдү, картинаны чагылдырып ырдашсаң, элге сиңимдүү болот экен. Реалдуулуктан алыс чыгармалар болсо, эл оолагыраак болот окшойт. Жакында эле ата-энеңе өзүңө батир сатып алганыңды, дагы башка жаңы бизнес түптөгөнүңдү айттың. Жалгыз бой эне жаш айында мындай ийгиликти баарыбызды кубандырат. Мунун баарына канча убакытта кантип жетиштиң? Ооба, атамдын туулган күнүнө уна белек кылгам. Өзүмө батир сатып алдым. Учурда батиримдин ремонт иштери менен алек болуп жатам. Эми буюрса өзүм уна алуунун алдында турам. Бирок азырынча ата-энеме арналган батирди толук сатып ала элекмин. Балким чоңураак унага алмаштырып берсемби деген да ойлор кетип жатат. Ушулардын баарын сатып алып, кайра өзүм чын эле ушулардын баарын мен кылып жатамбы деп таң калып жатам. Мунун баары талыкпаган эмгектин аркасы менен келди. Мен 4 күн уктабасам дагы жумушумду аягына чыгармайын тырыша берем. Ушинтип 2 жыл күнү түнү уктабай иштегенимдин үзүрү эми көрүп жатам. Ата-энем өзүмө батир, атама уна, апама шуба алып берем деп бүт кыялдарымды мен блокнотко жазган экенмин. Буйруса баары орундалып келе жатат. Албетте ата-эне, тууган досторумдун, продюсеримдин колдоосу жок мындай ийгиликтерге жетише албайт болчумун. Айрым адамдар канча иштесе да өз убактынын ичинде мынча мүмкүнчүлүккө ээ боло алышпайт эмеспи? Сыягы сен
акчаны туура кармайт окшойсуң. Албетте акчаны туура сарптоо керек. Ушуну алайын, кийин же жейин деп жаткан учурда өзүңдү бир аз тыйып койсоң эле алардын баары чогулуп отуруп көп каражат болуп калат экен. Анан да жөнү жок нерселерди албай, ысырапкорчулукту азайтып койсоң эле акча топтоло берет экен. Бизнес, карьера, энелик милдет мунун баары бирге эле кетүүчүсүн эмнени курмандыкка чалууга туура келет экен. Баарына кантип жетишесиң? Апам сулуу салонду иштетүүгө жардам берет. Салондон башка соода-саттык жаатындагы бизнестерим бар. Алардын баардыгы өзүмдүн колумда. Улам бири-бирине чуркап көзөмөлдөп турам. Эгерде адам өзү мен жетишем деп аракет кылса, сөзсүз жетишет. Менин кызымды карап берген жеңем бар. Ошондуктан ал жагынан көңүлүм ток. Эми кызың экөөңөр жалгыз жашайсыңарбы? Кызым экөөбүз батир алганга чейин деле өзүбүзчө турчубуз. Жалгыз жашаганга көнүп деле калдым. Үйдөгүлөр бат-баттан келип турушат. Алар ар дайым жанымда. Кимге ыңгайлуу болсо келип жанымда болуп каралашып турушат. Жалгыз жашасам да мени жалгыз калтырып коюшкан жок. Базардагы чай саткан эжелердин чайын сатышып, сулуу кызматтарын көрсөтүп, айтор улам кайрымдуулуктун жан ыкмасын ойлоп таап турасың. Кичинекей кезимде эле кичине колумда болгондо муктаж адамдарга жардам берем деген кыялым бар болчу. Ал эми бул идеямды ишке ашыруу продюсеримдин жардамы менен болду. Деги эле жардамга муктаж адамдарга көргөндө жүрөгүм чыдабайт. Дароо кол сунууга жөнөйм. Алып баруучу досуң Сагын Эргешевге турмушка чыгарыңды каалагандар көп экен. Буга кандай карайсың? Сагын экөөбүз 8 жылдан бери доспуз. Ага турмушка чыгуум, ортодо сүйүү сезимдери жаралышуу мүмкүн эмес. Экөөбүз бир туугандай болуп калдык. Менин сырдашым десем болот. Мырзаларды кандай талап менен тандайсың эми? Башкысы мени сыйлап, урматтап турса, кызыма жакшы мамиле кылса, ошол эле мага жетиштүү. Кебетесине карата менде эч кандай талап жок. Байлык, бийликтин мага кажети жок. Маалымат булагы Леди Чекит